Кыргызстан 25 жыл аралыгында 2 жолу революцияны башынан өткөрүп, 2 жолу мамлекетти жоготуп алуу коркунучу жаралган. Эки революциянын тең келип чыгуу себептери Акаев менен Бакиевдин конституцияны одоно бузуп, бийликти узурпациялап, криминалдык кландык топтор менен өлкөнү баш мыйзамдан тыш башкарганы себеп болгон. Бирок учурда кайрадан тарых кайталанууда. Бийликтин эң жогорку бутагы болгон Жогорку кеңештен президенттин конституцияны одоно бузуп жаткандыгын Канат Исаев көтөрүп чыгып, Жогорку кеңеш баа берүүсү керектигин айтты. Атамбаев президент болуп шайлангандан кийин көпчүлүк коалиция түптөгү 6 жол мандат бериптир. Бирок 6 жол тең СДПКга берилген. 6 жылдан бери партиянын төрагасы жок. Ким партияга төрагалык кылып жатканы ачык эле болуп жатпайбы? Акаев жанарга акча каражат жардам бергенбиз дейт. Президент өз сөзү менен шайлоо процессине киришкенин далилдеп турат. Президенттик ишке киришип жатканда Кудайдын жана элдин алдында Кыргыз Республикасынын Конституциясын так аткарууга ант берем деген эле. Конституциянын 63-чү беренесинин 3-чү пунктун одоно бузуп жатпайбы? Жогорку кеңеш буга мен ойлойм баа бериш керек. Жогорку кеңеш депутаты Өмүрбек Текебаев президент өзүнүн ыйгарым укуктарынан аша чаап жаткандыгын билдирип, учурда конституция элита сынгандыгын, эми эл сынса өлкө тура албай каларын эскертти. Урматтуу депутаттар, мен айтып атам, конституция сынды, элита сынды. Эгер эл сынса, биз кайра турбайбыз. Конституция сынды дегеним, конституция өлкөнү башкарса болот. Компартия конституциясы жок эле башкарган. Акаев менен Бакиевдин туугандары конституциясы жок эле башкарды. Биз ошол жолго кетип отурабыз. Ал бүгүн жаап жашырылбастан ачык официалдуу мамлекеттин саясаты болуп калды. Сооронбай Жээнбеков ушул жерден келип, мен президенттин тапшырмасын аткарып атам деди. Өзүмдүн программам бар. Урматтуу депутаттар, силер бекитип бергиле. Ошону аткарам. Эл бизге сенген, биз жооп беребиз дебейт. Ачыктан ачык президенттин тапшырмасын аткарам дейт. Президент Баткенге ошко барабы, Жогорку кеңештин парламенттин үстүнөн оптом убада берип ушул жасалат дейт. Бюджетте кирбесе дагы ал айткан жол курулуп атат. Бюджетке кирилбесе дагы ал айткан мектеп курулуп атат. Биз задним числом бул жерден мыйзамдаштырып берип отурабыз. Президент өзүнө берилбеген укуктарды мурун жаап жашырса, азыр ачык пайдаланып, элдин алдында зордук зомбулук менен башкара баштады. Эл өкүлү Чолпон Жакупова жакында эле Белиз гейт боюнча документтерди текшерүүнү президент кайсы ыйгарым укуктарына таянып прокуратурага тапшырганын айтты. Жана Ички иштер министрлигиндеги президенттин лексикону менен айтканда крысаларды тазалоого кайсы мыйзам жол берерин сурап башын чайкады. Следовательно, с точки зрения права, вот это дело, проверкой которого вы занимаетесь, перспектив вообще не имеет. Более того, меня поражает та легкость, с которой, Индира Рыспаевна, вы бросились выполнять поручение президента по проверке. А президент, согласно Конституции, согласно статье 64, где перечислен исчерпывающий перечень полномочий президента, он имеет право давать поручения генеральному прокурору подобного рода? Не имеет. Не имеет. Более того, согласно статье 5 закона о прокуратуре, это можно расценивать. Там говорится, что запрещается вмешательство в деятельность органов прокуратуры, в том числе и со стороны президента. Однако мы же видим, ведь прокуратура – это надзорный орган, сколько раз президент выходил за рамки своих полномочий. Когда он говорит: Кашкар, если ты там от своих крыс не избавишься, я этим займусь. 11 декабрда конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өтөт. Бирок коомчулукта конституция менен жашабаган бийлик аны өзгөртүү менен эмнени көздөп жатканына түшүнбөй бара. Цивилдүү батыш өлкөлөрүндө президент конституцияны бузганда отставкага кетет же парламент импичмент жарыялайт. Ал эми бизде болсо парламент президентти мыйзамдуу жолго чакыргандын ордуна унчукпай отурат дагы элдин чыдамы кетип, качан өлкөдөн кубалап жибергенден кийин өзү да таркап кетет. Марат Төлөмүш уулу, Ринат Элеманов, Сентябрь. Президент Баткенге ошко барабы, Жогорку кеңештин парламенттин үстүнөн оптом убада берип ушул жасалат дейт. Бюджетте кирбесе дагы ал айткан жол курулуп атат. Бюджетке кирилбесе дагы ал айткан мектеп курулуп атат. Биз задним числом бул жерден мыйзамдаштырып берип отурабыз.
президент өзіне берілмеген құқықтарды мұрын жаап жашырса, азыр ачык пайдаланып, елдің алдында зордық зомбулық менен башкара баштады. Эл өкүлү Чолпон Жакупова жакында эле Белиз Гейт боюнча документтерди текшерүүнү президент кайсы ыйгарым укуктарына таянып прокуратурага тапшырганын айтты. Жана Ички иштер министрлигиндеги президенттин лексикону менен айтканда крысаларды тазалоого кайсы мыйзам жол берерин сурап башын чайкады. Следовательно, с точки зрения права, вот это дело, проверкой которого вы занимаетесь, перспектив вообще не имеет. Более того, меня поражает та легкость, с которой, Индира Рыспаевна, вы бросились выполнять поручение президента по проверке. А президент, согласно Конституции, согласно статье 64, где перечислен исчерпывающий перечень полномочий президента, он имеет право давать поручения генеральному прокурору подобного рода? Не имеет. Не имеет. Более того, согласно статье... Конституция сынды, элита сынды. Егер ел сынса, біз қара турбайбыз. Конституция сынды дегенім, конституция өлкөні башкарса болады. Компартия конституциясы жоқ эле башкарган. Акаев менен Бакиевтин туугандары конституциясы жоқ эле башкарды. Біз ошол жолго кетип отурабыз. Ал бүгүн жаап жашырылбастан ачык официалдуу мамлекеттин саясаты болуп калды. Сооронбай Жээнбеков ушул жерден келип, мен президенттин тапшырмасын аткарып атам деди. Өзүмдүн программам бар. Урматтуу депутаттар, силер бекитип бергиле. Ошону аткарам. Эл бизге сенген, биз жооп беребиз дебейт, ачыктан ачык президенттин тапшырмасын аткарам дейт. Кыргызстан 25 жыл аралыгында 2 жолу революцияны башынан өткөрүп, 2 жолу мамлекетти жоготуп алуу коркунучу жаралган. Эки революциянын тең келип чыгуу себептери Акаев менен Бакиевдин конституцияны одоно бузуп, бийликти узурпациялап, криминалдык кландык топтор менен өлкөнү баш мыйзамдан тыш башкарганы себеп болгон. Бирок учурда кайрадан тарых кайталанууда. Бийликтин эң жогорку бутагы болгон Жогорку кеңештен президенттин конституцияны одоно бузуп жаткандыгын Канат Исаев көтөрүп чыгып, Жогорку кеңеш баа берүүсү керектигин айтты. Атамбаев президент болуп шайлангандан кийин көпчүлүк коалиция түптөгү 6 жол мандат бериптир. Бирок 6 жол тең СДПКга берилген. 6 жылдан бери партиянын төрагасы жок. Ким партияга төрагалык кылып жатканы ачык эле болуп жатпайбы? Акаев жанарга акча каражат жардам бергенбиз дейт. Президент өз сөзү менен шайлоо процессине киришкенин далилдеп турат. Президенттик ишке киришип жатканда Кудайдын жана элдин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга ант берем деген эле. Конституциянын 63-чү беренесинин 3-чү пунктун одоно бузуп жатпайбы? Жогорку кеңеш буга мен ойлойм баа бериш керек. Жогорку кеңеш депутаты Өмүрбек Текебаев президент өзүнүн ыйгарым укуктарынан аша чаап жаткандыгын билдирип, учурда конституция, элита сынгандыгын, эми эл сынса өлкө тура албай каларын эскертти. Урматтуу депутаттар, мен айтып